Айбек Өмүралиев 11 жылдан бери жактоочу болуп эмгектенип келет. Акыркы 4 жылдан бери мамлекет кепилдеген юридикалык жардам боюнча иш алып баргандыктан каарманга күнүнө укуктук жактан жардам сурап кайрылгандардын саны кеминде 5-тен 20-га чейин жетет. Нарын шаарынын ошо областтык юстициянын имаратынын ичинде отурабыз. Ал жерге кайрылган кишилердин саны абдан эле көп болууда. Бүгүнкү күндө ошо баягы көп киши укуктук көйгөйлөрүн чечүү маселелери боюнча бизге келип кайрылып жатышат. Мисал үчүн мага жеке эле айына бир 30-тан 40-тан киши келип кеңеш алууга келет да. Анын бир 15-тейине ошо сотто, мамлекеттик органдарда, укук коргоо органдарында акысыз жардам көрсөтүү боюнча өкүлчүлүк кылабыз да, адвокаттык кызмат көрсөтүп беребиз. Андан сырткары акысыз кеңештерди беребиз. Өлкөдө жашаган калкка акысыз укуктук жактан жардам көрсөтүү жана сот адилеттигине жетүү боюнча өлкөдө мамлекет кепилдеген юридикалык жардам кызматы киргизилген. Анын алкагында Нарын облусунда атайын борбор уюштурулуп, 11 жактоочу тартылып, жылына жүздөгөн жарандарга укуктук кеңеш жана квалификациялуу юридикалык жардам көрсөтүп келет. 2019 жылы биздин борборго мисалы жазык жана жорук иштери боюнча 538 адам кайрылып, 538 адамга адвокаттар тарабынан жардамдар көрсөтүлдү. Ал эми жарандык иштер боюнча 280 адам кайрылды да, жарандык иштер боюнча. 2020-21 жылдар бүгүнкү күнгө ала келсек, бүгүнкү күнгө чейин бизге мисалы жазык жана жорук иштери боюнча уже кандай десем, ушул күнгө чейин эле уже 180 адам кайрылды. Жазык иштер боюнча, жарандык иштер боюнча 80-90 адамдар кайрылып, биздин кызматкерлер жардам көрсөтүп келишүүдө. 2017 жылдын май айында Кыргыз Республикасынын өкмөт тарабынан юстиция министрлигинин алдында мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борбору өткөрүлүп, Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды андан ары улантып кетүү үчүн жергиликтүү бийлик, мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдардын бирдиктүү иш алып баруусу башкы маселе болууда. Мындан улам Нарын облусунда аймактык конференция өткөрүлдү. Онлайн жана оффлайн форматтагы иш-чарага облус аймагынын укук коргоочулар, жергиликтүү бийлик жана Бишкек шаарынын өкүлдөрү катышып, өлкө жарандарынын укуктарын коргоодогу алгылыктуу аракеттердин ишке ашырылышы колдоого алына турган келечектүү иш экендиги айтылды. Коомдун өнүгүүсүндө ар бир жараныбыздын өзүнө тиешелүү укуктарын жана милдеттерин так жана толук көрүүсү абзел деп эсептейбиз. Бул багытта өкмөт тарабынан тиешелүү алдын алуу жана профилактикалык иш-чаралар жүргүзүлүп келүүдө. Ошондуктан бул иш-чарада талкуулана турган баардык маселелер баардыгыбыз үчүн абдан пайдалуу болот деп эсептейм. Жарандарга укуктук жардам көрсөтүү, айрыкча социалдык жактан колдоого муктаж катмарга квалификациялуу юридикалык жардамдардын берилиши бир топ эле жеңилдик болууда. Анткени укугу бузулуп сотко кайрылган карапайым калкка жактоочулар акысыз кызмат көрсөтүп, адилеттикке жетишине көмөк көрсөтүшөт. Данная региональная конференция, она является первой. Сегодня мы вместе с членами национальной сети. Бүгүнкү аймактык конференция өлкөдө биринчи жолу өткөрүлүп жатат. Укук маселесине байланыштуу тиешелүү тараптардын бардыгы тең бир үстөлгө чогулуп, мамлекет кепилдеген юридикалык жардамдын ишке ашырылышындагы ийгиликтер менен көйгөйлөрдү талкууладык. Чынында көптөгөн көйгөйлөр бар. Аны чечүү үчүн социалдык кызматташтык керек. Тагыраак айтканда, мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдар, жергиликтүү бийлик кызматташып, бирдиктүү иш алып барсак, аз камсыз болгон калктын укугун коргоого жетише алабыз. Прав человека. Мамлекет тарабынан жарандардын укуктарын акысыз коргоого багытталган иш-чара учурда натыйжалуу иш алып барып, жыл өткөн сайын укуктарын коргоп кайрылган жарандардын саны өсүүдө. Эми мындан аркы максат ишти андан ары улантып кетүү болуп саналат. Биз мына 4-чү жылга кетти. Ушул мыйзам боюнча иш-чараларды өткөрүп атабыз. Жылыш көрүнүп атат да. Жылыш көрүнүп атат. Биздин жарандарыбыз мамлекет кепилдеген юридикалык жардам, эмне деген жардам, бул бекер юридикалык жардамды кайдан алабыз, эмне кылабыз деген маселелерди билип калышты. Өзгөчө биздин максатыбыз ошол системанын катышуучулары менен тыгыз байланышты иштеп, бул өзгөчө жергиликтүү органдар, бул айыл өкмөттөр, андан кийин юстиция министрлигинин алдында түзүлгөн мамлекет кепилдеген юридикалык жардам боюнча координациялык борбордун, бул жакта болсо ар бир областта координаторлор бар, адвокаттар менен баардыгы менен бир нукта, бир багытта чогуу иш алып барып атат да. Нарын облусунун аймагында аталган долбоор боюнча иш алып барган жактоочулардын айтымында жарандар арасында ажырашуу, мүлк талашуу маселесине байланышкан суроолор арбын. Ар бир жаранга акысыз кызмат көрсөтүлүп, ага кеткен каражатты Кыргыз өкмөтү каржылайт. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам боюнча бүгүнкү күнгө карата Нарын областы боюнча
11 адвокат иш алып барат. Мунун 9-у Нарын шаарында, Нарын районунда калган, 2-сү райондордо. Бир адвокат Ат башыда, бирөөсү Кочкордо. Эми бул жалпы пайыздык өлчөмүн алып караганда область боюнча биздин Нарын областтык адвокатурасында 33 адвокат болсо, ошонун 11-и мамлекет кепилдеген юридикалык жардам боюнча келишим негизинде иштейт. Кайрылган суроолордун дээрлик көпчүлүгү жазык иштери жана жорук иштер боюнча, андан башка жарандык иштер боюнча көпчүлүк учурда үй бүлө маселелери боюнча. Эми үй бүлө маселеси болгондо никеден ажыраштыруу, баланын туруктуу жерин аныктоо, балдардын же болбосо алимент же үй мүлк бөлүштүрүү боюнча маселелер бүгүнкү күндө көп болуп жатат. Конференциянын жүрүшүндө тармак өкүлдөрү тарабынан ишти жакшыртууга карата сунуш пикирлер айтылып, соңунда резолюция кабыл алынып, жогорку тараптарга жөнөтүү белгиленди. Чапара Садыкказиева, Жеңиш Абдылдаев, Нарын шаары.